Чоң мал сарай жана жакшы үйлөрү менен сатылуучу объект чыкты туугандар. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Биринчи болуп сиздерге ошол объектке баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар Романовка, Часпик, Фрунзе жана Гагарин көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүк карай жүрөсүздөр. Катардагы экинчи айыл Чаткүл айыл болуп калат. Ошол жерде сатылуучу чоң мал сарай үйүбүз жайгашкан. Ош базарынан түз жүргөн маршрут бар. Туугандар Чаткүлгө чейин дагы эмне маалыматы? Мынакей ушул Часпиктен түндүк карай жүрө бересиздер. Бул жерде мондай таксилер менен деле барсаңыздар болот. Эми барып калган маалыматты сиздерге үйгө жетип берейин. Түз түшүп келгенде туугандар Чаткөл айылынын бүтөр жеринде оң тарапка карай киресиздер. Бул жерде дагы оңго жүргөн көчө бар. Ошол көчөнүн дагы оң тарапка кайрылсаңыздар катардагы 3-үчү үй, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй жана мал сарай болуп калат. Мынакей бул жерден көрүнүп турат, могу 2 этаж, могу кара шифрдан кийинки кызыл шифр 2 этаж үй туугандар. Мынакей туугандар келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Үй мал сарайга туугандар. Дарек Почтовая көчөсү 178 үй. Жанакы жерден бир аз эле түз чыгыштык карай келип, оң тарапка карай жүрсөңүздөр, мынакей катардагы 3-үчү участокто жайгашкан. Көчө тараптан мынакей дарбаза, забору, бул жагында калиткасы. Так, андан ары азыр сиздерге эми кирип калган маалыматты бир шекеден берейин. Жолдор мынакей асфальт, электр энергиясы бар, суусу бар, документтер бар экен. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем дейт туугандар. Мынакей эс номер бул жерден бир карап алсаңыздар болот. Так. Мынакей бул короосу. Алды тарабы брусчатка. Бул жакта бир үйүбүз мынакей. Андан ары жакта мынакей 2 этаж болгон дагы бир үй. Ал кирпичтен толук түрдө туугандар. Төрүндө 15ке 33 болгон мал сарайы. Мынакей сеневал и мал сарайдын ички шарттары да жакшы. Торпоктор үчүн жай, кой кармасаңыз кой, бука үчүн баары кыскасы жайы бар. Аларды азыр көргөзөм туугандар. Видеону өткөрүп жибербеңиздер. Срочно сатылат $41,000 и дагы бир аз арзандатуу болот. Көп эмес экен анысы. Так, киргенде бул прихожкасы и бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей бул жагында дагы бир коридор. Катарынан бул жакта 2 бөлмө и душ бул жагындагы. Анан түз кирсек, мынакей мындай бир чоң залы жайгашкан туугандар. Чоң залы жайгашкан. Андан ары бул жагында мынакей 2 этаж болгон үйүбүз. Стенасы кирпич. Бул үйдөн сырткары бул үйдүн узун турасы туугандар 7,5 экен. Киргенде карап көрүңүздөр. Мынакей сейсмопояс колонналары куюлган, стенасы кирпич и мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Көрүп турсаңыздар, темирден болгон эшик орнотулган туугандар. Бул жагында мондай бир бөлмө, негизинен кладовкага расчет алынганбы, кыскасы ушундай бир бөлмөсү. Андан ары түз жүрсөк, мынакей прихожкасы, тепкичтер туугандар. Мынакей и сол тарапта бир бөлмөсү. Мынакей бул жагы негизинче кухня экен туугандар. Раковинанын мынакей жайлары чарылган. Анан эң эле негизги да бир айта турган нерсе туугандар, таң калсаңыздар керек, централдык канализация бар экен. Суу септик эмес, агып кетет канализациянын суусу. Бул мынакей үйүбүздүн 2-чи этажы. Бул жакта ажатканасы мынакей и бир бөлмө. Бул жагында душу. Өз-өзүнчө эшик менен кирип чыгасыздар душ эмесине. Түндүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Мынакей көрүп турсаңыздар, жаңы свежий ремонт. Бул жагына гардероб кылып алсаңыздар болот экен. Так. Жана бул жерде балконда жайгашкан. Малды бул жактан деле мынтип карап койсоңуздар болот, кеде туугандар. Эми мал сарайды көргөзүп кетейин. Андан ары туугандар, мен кайра сатылуучунун короосундамын. Мынакей бул жакта 3000 түп чөп батчу сеневалы, чөп баскан жери. Ал жагында деле бар туугандар. Ал жагында ылдый тарабы торпок, кой карманга жайы, өйдө тарабы ошол чөп баскан жер. Так, андан ары бул үйүздүн мынакей батыш тарабынан көрүнүшү. Бул жакта бир жемкана, жылуу инструмент сактаган склад кылсаңыздар болгодай жери. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана.
И мына бул жерден мал сарай башталат туугандар. Кой же торпок кармасаңыздар болот экен бул жагында туугандар. Бул жагы бир склад. Мондай дагы бир чакан бөлмөсү. Андан нары туугандар. Бул жака суу жыйналып, ар бир мондай акырларга ушул жактан суу таркалат. Ар бир малдын алдына жана турбалардан суу чыгат туугандар. Андан чакан мондай өзүнчө бөлүнгөн торпок үчүнбү, кой үчүнбү ушундай сарайлары. И бул жагында мына чоң бука уйлар үчүн мондай катарынан жай кылынган. Уйдун көңүн чыгаруу үчүн ал жакта өзүнчө мондай арык сыяктуу мондай чукур нерсе жай калтырылган. Ал жерге көң суулары чыкса, аны тазалап алып кеткенге ыңгайлуу. И мал карган кишиге ортодон кенен жер, акырлар көрүп турсаңыздар, темир жана мондай стяжка менен кылынган, цемент менен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Жарыктаткычтар, лампочканын жайлары. И бул тарабынан да киргенге жери, бул тарабынан да бир эшик. И сарайдын чыгыштарынан да кирип чыга аласыздар. Малды негизинен бул тараптан да алып кирип чыксаңыздар болот экен. Аны да азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Так, бул жакта койлор үчүн сарай кылсаңыздар деле иш кылса, мондай сарай өйдө турабы сенебал. Ылдый тарабы стяжка куюлган туугандар, мынакей шарты кылынган. 33-кө 15 болгон ушундай чоң мал сарай туугандар. Потологунан утеплять этилиптер, мынакей көрүп турасыздар. Ар бир мондай жакын аралыкта форточкалар орнотулган, вентиляция, аба алмаштыруусу үчүн. Так. Дагы эмне маалыматы? Мынакей 33-кө 15 болгон чоң мал сарай. И бул тарабында дагы монча бош жери, ылдый тарабы стяжка кылган. Үстүн жаап бул жакты деле сарай кылып койсоңуздар деле болот экен туугандар. Анан эң эле батыш чек арасында ушул жерге чейин болуп калат. Малды бул жактан алып кирип алсаңыз да болот. Жайып бакканга десеңиздер, жайып бакканга деле бул жакта полялар, жайыттар бар. Баасы $41,000 туугандар. Бир аз эле арзандатуу болот сүйлөшүүлөр. Мини торп деп коет беле. Эсин номер экранда жана описанияда звонок кылып сүйлөшүп, маалыматтарын да толугураак билсеңиздер болот. Мал сарай мондай чоң издеген туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.